эми баарын эле бата дей бересиң, ыраазычылык деген болот да. Бата дей бербеш керек баарын эле. Ыраазычылык, адамга ыраазы болуу, адамга нааразы болуу дегенди колдонгондо билиш керек да. Жалаң эле бата деп эле батага байлай бергенди дагы бул модага айлантып жибердиңер да. Бата бул ыраазычылык. Экөө бир энергетика. Сага адам ыраазы болдубу, демек ал анын батасы деп кабыл алуу керек. Жөн гана орун бошотуп берсе, тиги адам чындап эле ыраазы болуп, оюндагысын айтса, жакшы сөзүн айтса, бул ыраазычылык аларга жакшы энергетика болуп кирет. Бирөөдү нааразы кылдыңбы, бирөөдүн назарын сындырдыңбы, ал сага ал каргыш да айтпайт, эчтеке да айтпайт. Өзү эле сага каргыш болуп келиши мүмкүн. Жана жолубуз болуп калды дей бергендердин баардыгы, мен муну көп изилдеп келдим. Жолубуз болуп калды, анан бирдеке болуп калды деп көптөр ушинтет го, мени бирөөлөр дубалап салды. Эч ким деле дубалаган деле жок аны. Болгону ал көп адамдар нааразы кылды. А нааразы болгон адам ага каргыш деле айтпайт. Каргыш айтпасаң деле ал ичиңен кыйналып нааразы болгонун өзүнүн ичинде Кудайга айтса, бул чоң нааразычылык да, бул каргышка тең да. Эгерде Кудайга кайрылса, Кудайга койдум десе, бул каргыш. Ал киши каргышты айткан жок. Эгер ал каргыш айтса, ал өтпөй калат. Эгерге Кудайга кайрылып, мен ушундай кылып кетти бул адам деп Кудайга кайрылса, бул каргыш болуп жетет да.